Моякты касырганда могу айыл көчөт. Айыл көчсө айылды каяка кетиребиз? Могу сайдын аркы өтүнө драгулка бар турбайбы, азыр иштеп атпайбы? Иштегенде муякта вибрация бергендечи ошол. Муякта таштын баары момундай түшүп атат жерге. Көршү эле могу Первомайдын үстүндөчү кирпичныйга жайыт жерди берип салды го, канча гектар жерди. Тоонучу канча бир 10-15 жыл катат экен. Ал жайыт да мисалы, ошакты берип салдыңыздар. Жок, сен лично Кызыл Китек огородуңду келип казып атам мен. Мен өкмөттүн жерин казып атам, өкмөттөн алып атам менчи жерде. Сен жайыт талкалап атасың, экологияны талкалап атпайсыңбы? Жайыт эмес мына, ортунда турат жайыт. Экология дагы эмес. Ысык Ата районуна караштуу Жээк айыл өкмөтүнүн Жарбаш айылынын тургундары айылдын четиндеги карьерлердин казылып жатканынан нааразы. Айыл эли мал жайып жүргөн жерине кандайдыр бир себептер менен казуу иштерине уруксат берилип кеткенин айтат. Жарбашы айылы аты айтып тургандай эле жардын башында жайгашкан. Кокус табигый кырсык боло турган болсо, карьердеги казуу иштери айылга чоң залакасын тийгизет дейт. Калктуу конуштун түбүндө, мына Ысык Ата районунда бизде Жээк деген айыл өкмөтү бар. Я очень прошу, Айсель Кадыржановна, мен сиздин жаңы министриңизге дагы айткан болчумун. Ошол бизде интернационал айылы бар. Ошол жерде Жарбашы деген айыл бар. Жарбашы аты өзүнө жарашып турат. Жардын үстүндө айыл турат, жардын астында азыр бүгүнкү күндө казуу иштери жүрүп атат. Кандай кооптуу, коопсуз деген кандай заключение ким берет белгисиз. Өзүңөр көрдүңөр. Биздин эмелер бар дейчи, моякта иштетилип аткан карьерлерде. Башында сүйлөшкөн боюнча, могу сайдан бери өтпөйсүңөр дегенбиз. Мейли тиякты жайыттын баарын алдыңар. Сайдын бери жагына өтпөйсүңөр дегенде ошондо макул деген. Ошол кезде тиги Омошов деген бар болчу. Омошов макул, бияка өтпөйт деген. Эми азыр болсо көп өтпөй, бияка келип отуруп, мына биякты казабыз деп атасыңар. Мынакей айыл моякта турат. Айыл жанында турат. Баа тетиякты казып атканда тоолор көчкөн. Мына биякты казганда эле, могу тоолор бери көчүп туруп, эмени жерди басып кеткен, багара жерди. Эми моякты казганда могу айыл көчөт. Айыл көчсө айылды каяка кетиребиз? Мына ошон үчүн биз эметип атабыз. Сайдан бери өтпөгүлө деп атабыз. Эч кимисине. Силер анан кийин мынакей акыл сен айтып атасың, тиги Байташтан сатып алдым деп атасың, Кандайсың? Байташтан сатып алдың да сен. Байташтын лицензиясы качан, кайсы жыл мурун эле аннуляция болгон. Ал жабылган болчу такыр эле. Ал кантип кайра жанданып кетти, ошо таң калыш болуп атат да. Кантип жандандырып алган? Ошондо башында Байташ келгенде ал только тетиги эме сайды касмак. Сайдан бирок бияка жылбайт болчу. Кантип биякты ал сатып алды, кантип алды, мен ошо таң калып атам да. Аннулировать этилбептир, бул 19-жылда алыныптыр. 19-жылда алыныптыр, андан кийин мына 24-жылы продлевать этилиптир. 24-жылы. Ал берде байке мен эме кылган жокмун да калбай. По факту эле кандай болсо ошондой айтып атам да байке. Макул. Аныңа деле макулмун. Бирок по факту эметкенде бул аннуляция болуп туруп, кайра продление кылгандан кийин мояк жерди кантип алды? Аннуляция эмес, срогу бүткөн да байке. Жок. Мейли срогу бүтсө дагы, могу жерди кантип алып атат? Кантип сатып алып атат? Бул деген сатып алган жок, бул деген байке, мына 93-жылдан бери мыйер эме экен. Карьерный жер экен. Жердин статусу ошондой экен байке. Анын адамы. Өзү карьерный деп чыккан экен. Карьер гостроя деп жазылып турат. Мал документтеринде. Анан муну 19-жылы берилген экен лицензия. Жанагы свидетельство. Анан азыркы күндө 24-жылбы? 24-жыл муну продление кылган экен. Анан бул кишилер сатып алган экен. Мана бүгүн ушул жерге азман облустун МЧСи да келди. Жер көзөмөлү дагы, экологиясы да бардыгы ушул жерде азыр. Азыр ошону такташып алалы, бул кандай жер. Анан канчалык сиздер айткандай могу таасири бар деп атпайсызбы? Жана заводду да ошого токтоду деп атасыз. Булар айтып атат 90-жылы союз таркагандан кийин. Ошону такташып алалы, анан кийин бир небеге келели. Бирде талашыштын кереги жок. Тигини айтып, буну айтып, жана тарыхтарды козгоштун кереги жок. Азыр бир тактайлы, кайсы кимде кандай болгон. Ушул экология менен МЧСте корунтуларды берилген экен бардыгы. Азыр могу экологка берели, МЧСти угалы. Бул биз берген жок, сиз айткандай, жана айтып атпайсызбы, берип койдуңар деп. Бул 19-жыл берилген. Ошол бул жерде мен дагы айтып атам, гостройдун карьери деп жер ушул жерде турат. Бирде жайыт жер деп жазылган эмес. Туура сиз айтып атканыңыз, если действительно зыяндыгы келсе, жанагы айылга өзүңүз айтып атпайсызбы, көчүп атат завод. Если действительно ошондой болсо, атайын могу бөгө специалисттерди чакырдык бүгүн. Сиздер азыр аны алдын алып эле талашпаңыздар. Угалы специалисттерди, кандай жер, действительно жайыт жерби же карьерныйбы, ошону берсин. Бул жанакы сиз айтып аткан нерсени могу комиссия келди да, комиссия деле келип силердин үнүңөрдү угуп,
ошого жараша чечим чыгаралы деп атабыз мындай. Действительно таасир этип атса, анда чынында караш керек да. Могу сайдын аркы өтүнө драбилка турбайбы, азыр иштеп атпайбы? Иштегенде мыякта вибрация бергендечи ошол. Мыякта таштын баары момундай түшүп атат жерге. Көрдөрү ал жерде функционалдык милдеттер жазылбайт, ал жерде дробилка иштетпейби. Бул жерге казуу иштери дейт, ошо казуу иштерине болгондуктан болуп атат. А дробилканын мончалык кооптуулугуна ал биз жооп бере албайбыз. Анан бияк иштегенде тияк көчүп атат деп атпайбы? Ошондой болушу мүмкүнбү негизи? Көчсөчү достук тигине жар турат тетиги жердечи. Көчсө ошол жак көчпөйт беле. Мен аякка жетпейбиз байке биз. Мен Интерташтын жетекчиси болом. Өмүраев акыл меники. Сен кепилдик бере аласың, жүздү Көчсөчү, азыр жар турбайт тетиги, жар турбайбы. Ошого чейин көчмөктө, мага чейин көчмөктө. Сакал ошону Актайлы деп келип атпайбы? Актайлы ошого алып комиссия келип атат. акыл сага суроо берейин. Акыл сага суроо берейин. Сен как инвестор катары, биз да инвесторлор колдойбуз, өкмөт чыгарган токтомдорду макулбуз. Бирок сен эртең бүрсүн иштеп кетесиң. Бул жергиликтүү эл, на будущем 30 жыл, 50 жылдан кийин элестетсең баарын касып кеткенде малды каяка жайып оокатылат. Айылда эмне менен оокатылат? Только мал чарбачылыгы менен да уйду каяка жаят, эчкини каяка жаят, койду каяка жаят. Өзүң ойлосоң карасаң мындай. Ооба, сеники макул, сен иштеп уруп турсаң, сен мисалы суроо берип алайын. Сен бүт баарын иштейсиң, иштеп кыласың, 15% төлөйсүң, айыл өркүндөп өсүш үчүнчү. Бирок биз деле кооптонуп отурса, келечек муунга аңдын баарын калтырып кетсең, айтат да, ата сен жерди карап койбойт белең десе, эмне деп айтабыз биз айтсаң? Жооп берчи ошого мына. Мындай да. Биринчиден. Бер кооп, бер жайыт жер эмес экен, уктуң да азыр. 93-жылдан бери. Мисалы сен экөөбүз бала кезден бери. Эми чөп чыгып турганын көрүп атам, бирок жайыт жер эмес экен. Булар Союз учурунан бери карьерный жер экен берчи. Союз учурунан. Анан бул жерде вопрос 93-те. Бирден сүйлөп. Анан мен ал жайытты, мен деле айылда чоңойгон балам, мен деле анан силерге моунту эле кыянат кылып бергенден алыспын. Эми жайыт болсо нар жака өйдө жака жаясыңар да, тоо жакачы. Эми мындайда именно бизде Кыргызда ушундай кыянатчылык. Именно мына мен келип, мына силердин астынан экөөбүз деле тааныш деле болуп калдык канчадан бери жолугуп. Акыл менин. Таанып айтасың го, мен тааныдым. Канчадан бери жолугупсуз. Мен мына өтүнүп, мына эл менен жакшы обстановкада, жакшы немеде жолугуп, кеңешип, ынтымакта эле иштешип, чечип алалы деп эле келип атам туурабы? Мен бөлөк эчтеке кылган жокмун. Анан мен угалда, мына акыл мындай да, сен Азиз, угалда мына. Кырышпай, бакырбай. Бирден угалда, акыл мындай да. Ооба, сен инвестиция кылсаңчы, башка тармак менен кылсаңчы. Мисалы, Акылбек Үсөнбековичке окшоп бак тигип же чарбачылык менен иш кылсаңчы, биз сага тоскоолдук жаратпайт болчу. Биздики сеники эң көйгөй мына мерде кустарниктердичи, бул интернационал айыл өкмөтү немистердин айыл болгондо бергеден көбүнчө 80% кой жайчы. Себеби дегенде кустарникте койлор ушул маалда 25-майга чейин ушуга кашынып ушундан жейт. Өзүң карап турсаң, каардын астында чөп чыгып келатабы да. 25-майга чейин жайт. Интернационал айыл өкмөтүнөн келген уйлар ушака чейин жайылып келет, кечинде айдап кетчи. Азыр интернационал айыл өкмөтү бир уй эмес, бир эчке айдап чыкканга невозможно. Сен көрүп атпайсыңбы, чыгып келатканда кандай тиякта катастрофа болуп атат, туурабы? Анан биз да эртең ошого кептелип калабыз да. Биз ошон үчүн кооптонуп атабыз да. Сага биз каршы эмеспиз, просто башка инвестиция кылсаң, с удовольствием болмок да. Анан моуну эмете, өзүлөр өскөндө атасыңар, мына моундай тигилген, атайын тигилген бул Союз убагында мына менин аталарым тиккен мояктачы. Мен да тигип калган моякты. Сап-сап болуп турат бу. Сап-сап болуп турат, атайын тигилген буянчы. Ошо мал жайсын деп эметсин деп. Токой болуп калат эле буянчы. Токой болот дегенде мына болуп атпайбы акырынданчы. Ошол эле могу Перумайдын үстүндөчү кирпичныйга жайыт жерди берип салды го, канча гектар жерди. Тоонучу канча бир 10-15 жыл катат экен. Ал жайыт да мисалы, ошакты берип салдыңыздар. Биякты жайыт эмес деп, биякты дробилка берип атасыңар. А тоо деп, тоого жайытты шылтап атасыңар да, бирок тоону демеге кирпичныйге берип салды да. Ал ската прогонный жер 6 гектарды айтып атасыңарбы? 6 эмес, 6 гектар ал завод эле болот экен да, ошо 10 гектар кашат экен. 12 гектар, даже 16 кирпичнийгечи тоону казып атат эми. Ошо. Эми аяк тоо деле жайытты. Карьерди иштеп жаткан компаниялар тарабынан айыл өкмөтүнүн бюджетине ошо канча сумма төлөндү? Айыл өкмөттүн бюджетине 25-жылы бир азыркы учурда спецсчетубузда 1,5 миллион тегерегинде каражат. Айылдык кеңештин токтому менен бекитилген 500 миң деген соцпакеттин көлөмү бар. Ошону бир жылда бир булар төлөшөт. Эми колунан келгендери төлөшөт. Просто бизде акыркы убакта мындай болуп кетпедиби? Мына жаңы 2 ай мурда 15% болот деп, анан ушул компаниялардагы азыркы учурда
биз азыр 15% төлөп калсак анда бунуңар жокко чыгат экен деп азыр ошол маселе турат да. А так булар менен биз ар бир келген компания менен биз ошол соцпакет деп келишим түзөбүз. Бир жылда бир 500 000 биздин спецсчетко төлөп турат деген. Ошону төлөп турушат. Жок, 15% ал жерде көп болот. Ал жерде пайызы көп болот. Анан ушу каерде карьер чыгып аткан болсо, карьер мисалы могу Жээк айыл өкмөтү да болсо, ошол Жээк айыл өкмөтүнүн территориясындагы бүт соц объекттер, инфраструктура, жанакы эле жол бүт ушул жерден курулат. Ал жерде 15% деген аябай акча, аны рассмотрение болушу мүмкүн, бирок азыркы күндө биз менен келишимди канча компания курду? 27 компания ошого макулдугуну берип, кол коюп кеткен бүгүнкү күндө. Ошол Жээк айыл өкмөтүндө. Анан ошол жерде түшкөндө ал уже 500 000 эмес. Ал эми примерно айтканда бир эле компанияныкы 10 миллион болуп калат, бир жылда 10 миллион берет. 10 миллион бергенде азыркы иштеп аткан 28 компания болсо, эми өзүңөр эсептеп бергиле, 280 миллион мисалга жылына түшсө, Жээк айыл өкмөтү жакынкы эле 2-3 жылда бүт жанагы жолдору дагы, сиздер айткан маселелер дагы бүт чечилип калат. Негизи бул каерде карьер казылып атса, ошол жерге райфондго түшүп, ошол Жээк айыл өкмөтүнө гана берилет деп атат да. Ошондой маселе бар бизде. А бул эми акырындык менен карала турган нерсе. Урматтуу аким, мынакей айтып атасыңар, азыр 500 000ден кетип, азыр 10 миллион төлөнөт деп атасыңар, ар бир эмеден. Ошо мейли, ошолор 10 миллион төлөсүн. Эми биякта тийбейли болот. Тигил эле жетиштүү бизге. Туурабы? Мындай айтканда, бир карьер деген тагдырды чечпейт. Биздин тагдырды чечет бул. Силердикин чечпейт. Силерге акча чөбөрөт. Территориально караш керек да, ушул территориально өтүп атат. Бүт айыл өкмөт бир мурда берде 3 айылдан эле турчу да, интернационал айыл өкмөтү. Бул Жарбашы, Боз Формак интернационал. Анан бул основной карьерлерди бул суу бөлүп турат да, анан бул суунун түштүк жагы бул Жарбашынын эли мал кайтарабыз деп азыр айтып атышпайбы? Силер аякка жолобойсуңар, силер тиякка жолобойсуңар. Тиякка кетип атасыңар. Айылга кетип атасыңар. Кылып бере аласың, акыл сага суроодо. Сен айтып атпайсың, суу качпайт, баарын иштеп коет деп. Сен конкретно юридический нотариальный кылып туруп, жазып, мисалы, мен ушунча жыл иштейм, интернационал айыл өкмөтүнө дагы, Жарбаш айылга дагы эч кандай суунун таасири болбойт. Эси суунун таасири болсо, мен өз кепилдигим менен өзүм фирмам атынан бул биздин мунун премьер-министр чыгаргандай ошончо акчаны каражатты чыгарып туруп, ушу 3 айга суу чыгарып берем деп жазып бере аласыңбы? Кагаз үстүндө, ооз эмес. Мен аны жазып берем. Если мени көрдүм, сен ооз эле айтып атпайсыңбы? Эртең биз сени таппайсың кетсе, мен анда жоопкерчилик алып, мен антип таштап кетип кала албайм силерди. Ошону айтып. Главага дагы акимге да билет этпейт. Сен өз чөнтөгүңөн чыгарып туруп, 3 айга 90 миллионго власть деп тур. Ал беринде анда незаконный болуп калат. Беринде структуранда анда көлөм болуп калат, урчак болуп калат. Бияктагы структуралар кортунду чыгарып берип атпайбы? Мен директор болом, Интерташтын официально юридический директор, мен директор болом. Директор, юридический кылып жазып койбойсуздар. Айтып жаздыра албайсың сен, незаконный кылып атпайсың. Анда булар кукла болуп калабы? Моюнда. Кепилдик берем деп. Бул кандай болуп калганда? Озек эмес, булар кортундунучу. Бул кортундунучу. Сенден сурабайт да булар. Кел көзү менен көр. Суу качпайт. Суу качпайт аны. Жардам берем, чытап кетип калбайм дедим мен сага айттым. Туурабы? Мен эмне жазап берем деп айттым сага. 2019да мына урматтуу аким. Мындай, урматтуу сен теге эмесиң да, Интерташтын директорусуң да. Мынакей мояктан элдин сөзүн угуп атасың. 5-6 жолу келдиң. Эл деген сага макулдук берген жок. Касканга. Болду, токтош керек да ушуну. 2019дан бери мына налогун төлөп, положениясын улантып келип атабыз. Мендин 12 гектардын налогу дагы жөн акча эмес. Нормальный акча төлөнүп атат. Бул налогтун акчасынан жанагы сиз айткан биякта соцпакет тягына анын распределениясын өкмөт бөлөт, туурабы? Бенде өкмөттүн мына структураларынын баардык мүчөлөрү турат, ошолор кортунду берет. Бенде жөн эле келип кортунду берип койбойт да. Если келип могу турба, могу суунун ортосунан келип биз жара турган болсок, мисалы үчүн шаарда деле ошондой. Бир ГКМнин проводун жарды, ошол компания полный проводун алмаштырып берди. Если могу водопроводту менен груженный хоо өтүп, тети турбаңар жара турган болсо, анда лично му компания жооп берет. Мына мен жооп берем. Анан тетиги суу качып кетсе деген, эми ошого чейин жашайбызбы, жашабайбызбы, Кудай билет. А бул ар бир узартылып турат. Актилек менин атым. Актилек. Сен келесиң, кетесиң. Мен келем, кетем эмес. Кое тур. Биз дагы жашайбыз. Мен сени уктум, эми сени угуп ал. Сен жашайсыңбы, сен өзүң айылың бар, өзүң үйүң бар. Сен ошол жакта жашайсың. Биякта биз жашайбыз. Биздин балдар жашайт. Бул жер бизге керек, биздин балдарга керек.
Анан сен мындай корутунду берем, анан тигинтен мынтам ал болбойт. Сен огород эмес, сен огородуңа кирген жоктун, баягы эле айтылды го. Жок, сен лично кызыл китеп огородуңду келип казып атам мен. Мен өкмөттүн жерин казып атам, өкмөттөн алып атам менчи жерде. Болду мынакей. Уже ато мына каждый раз жылы берип мынакей, ана баштайбыз, мына баштайбыз, күнүнө кредит төккөндөй эле балдарга айлык төлөй бер, уже тажатык бизге невозможно болуп калды. Мени жаман көрбөсөңүздөр, мен эртең баштайм байке жумуштучу. Мына бардык мен ушул жыйналышты күткөм, мына бардык мекеменин жетекчилери келип атат. Өздөрү корутунду берген мекемелер келип атат да. Ошолордун корутундуларынын баары менде документациясы бар бардыгы. Бардыгын көрсөттүм, мына жителдерге да көрсөттүм, сиздерге да көрсөттүм. Болгон барган жердин баарына көргөзүп бүттүм менчи. Мына уруксат берсеңиздер, мен эртең жумушту баштайм. Менде бир суроо берейинби? Лицензия алганда границанын чеги болобу же болбойбу? Болот да, кантип болот? Кайсы жерге чейин сиздики? Граница немелер бар, отметкалар бар. Айылга канча, айылдан тетиги жардан Айылга биздики азыр мындай болуп атат. Берде айылдын көйгөйүн эле түшүнөм. Азыр меникиче менин жерим айылга влиять этпейт деле. Просто мени жол ачып берип атасың, башкасы кирет деп атат аяккачы. Президенттин жарлыгы бар туурабы? Бизнесмендерге бул тоспогула. Биз мисалы үчүн незаконный кылып атсак, анда моюнда структуралар келип чарасын колдонот эле. Биз 6-7 айдан бери могу жерде чукурлашып эле жүрөбүз. Болду эми точканы коелу, мына күндө келип алып анан бул элдерге да күндө эле бияка чыгып эле мүнтө бербейчи. Могу жерден точка коюп айтып коюңуздар, болду, маселе жок мына. Булар да уккудай болсун. Кантип коем мен азыр угутпайсыңар. Президенттин программасын баарыбыз колдойбуз. Сен ант президент такап инвестор катары мен бияка салып атам деп. Сен инвестор катары биз айтып барпы? Башка вариант менен болсо биз анда колдомо. Сен жайып талкалап атасың, экологияны талкалап атпайсыңбы? Эмес мына, кортунду турат, жайып. Экология. Экология дагы эмес. Бакырбай, кортунду турат, сүйлөп атат. Силердин ордуңарга. Мен жаза алган жокмун, үйүмөн печат баскан жокмун да. Түшүнсөңөр? Үйүмөн печат басып келген жокмун да. Башым экөө эмес да. Менде бардык структура курчак эмес да. Булар дагы коюп берет да, мына текшерип карап туруп. Караган жок, ошон үчүн коюп. Карады, азыр мурунку закон жок азыр. Незаконный иштесе бардын местасына коет. 2-5 минутта коет мына. Мына органдарда турат азыр. 5 минутта местасына коет. Если кандай компания нарушение кылат, 5 минутта местасына коет азыр. Айтабыз как инвесторда аким айтып атат го мисалы. Экология менен МЧСти күтө туралы корутундун үстүнө, а сен эртең баштай бересиз болсо, эртең баштай бергенде местный жителдер менен курултай болуп атат. эми уккан үйрөнбөйлүбүз эмес. Мына мындай эртең сен баштай бересиң, бияктан эл менен келишпештик болсо кандай болот? Мына роудуда да заявление жазылган. Если путёв чыксаңар, каждыйыңар бар өзүңөр сүйлөшөсүңөр да анда. Мен нарушение кылсам мен сүйлөшөм. Көргүлөчү, батыраак бүтүрүп карап бериңиздерчи. Ошондон чечишке де болобу байкелер. Биз дагы эми болгон жака барып көрдүк, болгон. Эртең иштей берели, андан кийин заключениянын параллельно чыгаргыла, параллельно план кылып. Заключениям турат мен, документальный заключениям турат мен. Документинде мыйзамдуу болуп турат. Баардык заключение турат. Эртең милицияларына орган турат, милицияларга алыш жазабыз, ушунга келет. Ушундай. Болду, жазгыла силердин колуңарды менин колум эч ким кармабайт да. Болду, мына эртең заявление жасабыз, ошол жерден башталат анан. Акимде айтып атат, мына экологдор МЧСти айтып атат, бирге күтүп тургула деп. Ошончо күттүңдөр, ошончо күттүр. Зыяны тийбесе депчи, бу элге зыян тийбесе деп. Мына көрүп берели деп атпайбы, дагы айтсаңыз дагы унабай атасыздар. Уруксат берели, көрсө руководствосу менен барып өлчөсүн канча күтпөйсүз деп атпайбы. Жок, мен азыр биякта күмөн болуп калдым да бул инвесторлоргачы. Азыр башчы айтып атат, аким Сыгат район акими айтып атат, токтой тургай МЧСтин кортун уктурсаң, мына кое тур деп атат, аким коет. Эси булар акимди укпай атканда, мен жеке пикирим деп атат. Эси акимди укпай атканда, бул документтерди эле булар анда фальшивый кылып жаза алат экен да, айтып атат го, кое тур деп атат го. Законы бар. Просто жанагында көрөбүз. Булар укпай мисалы. Фальшивый деп битак эле чыгардыган, мына видеосу бар тетиги алган. Фальшивый документ, фальшивый деп. Ошон үчүн да жооп бересиңер. Фальшивый. Силер резонанс жаратып атасыңар, жооп бересиңер. Каждыйыңар. Эмичи. Ана өткөндө келип орун басар байкен суранып кетти го. Же токтоткон жокпузбу ошондо. Эми кичине калсык болсун да жигиттер. Эркексиңерби мындай? Туурабы? Жок, ошондо сурандыбы байке? Сурандыбы? Эми укпай жооп берип койсоң, сурандыбы? Сен бар болчуң ошол жерде. Сурандыбы? Токтоттукпу?
токтоттук болуш кетти ушул жерде эксиң. Айтып атабы, Эми кайра эле биз параллельно иштей беребиз деп атам. Анда биз акимди сыйлабасак, акимди сыйлабасак, анда биз эмне керек атат силерге? Мына түшүнүп койсоң. Сен түшүнбөй атпайсың. Токтоп тур десе сен өзүң баштан. Токтоп тур деген сөз жок менде. Мен жана айтып турбаймынбы? Кортундусуң. Акоодун чыгарып берет. Акоодун чыгарып берет заключение. Улуу киши сен сиребей эле сиз деле сүйлөшкөн эч кандай сөз жок. Бөлүп беребиз анда. Мына мен кепилдик берем, мен учка мен жазып берейинчи мен. Эсли ошо сурап атпайбы жана жазып бере аласың. Мына азыр эртең иштеп баштайм. Кортундуну кана канча күндө чыгат жанагындай кортунду өлчөгөндө кандай? 14 күнгө. 14 күндө канча жер казылган болсо, если незаконный анака мынака деп чыга турган болсо, мына байкелердин көзү турат. Если мен письменный жазып берем мына. Мен как дерек жазып берем мен. Жок. Болду эмчи. Мына мен жазып берейин деп атам, урматтуу аким мырза. Күтө туралы да. Uzun turası kança kısasınlar jigitler? Uzun turası kança kısasınlar? Aysa? Ne? Mayakta uzun turası kança kısasınlar? Металлары бар, бияқта бүт документ. Ошону айтып койсоңар бизгечи, түшүнүктүү болсун. Биз ата угат атабыз. Uzun, ana turası kança kısasınlar? Атыңыз ким байке? Зарылбек. Зарылбек байке. Мына моелде, мындай бассаң, моелде куча турбайбы? Жо, эмсерде документте бар да. Бар. Канча метр? 12 гектар канча да? Точно яна кагаз көрсөтөйүн. Сен билбегенден кийин кандай документтерди билбейсиң? Эмне келди? Az bilmegenden siz naizsiz takmetim var. Айтсаңар комде, зыян келет келбек мына. Uzun турасын айтып берлечи документти канча? Көрсөтөйүн байкес документ сизге. 500 метрден ашып калат. И турасычы. Болсо, те аркы башы болсо, жана фундаменттер турат го, дачанын фундамент. Ким? Дачанын фундаменттер, бузулган фундаменттер турат го. Бияга мынча деп. Урсаң, Зарылбек. Зарылбек, айтып атпайм мен сага. Сен мыяк иштейсиң? Жок. Мен просто сен границаны айтып берип атам, сен сурап атпайсың ошо границаны. Булар билбей атам деп атпайбы? Мен айтып атпайм где-то. Мен где-то 500 метрден арыраак булардын эмеси, границасы. Өйдө жагы болсо, жана фундамент бар го, дачада мурунда эски дачанын фундаменттери бар экен го, о жерге чейин деп атпаймынбы? Биягы болсо, жанагы мыйда яма турат го, ото. Жок, мындай деп кырса болбойт. Так айтчы. Биягы 500 метр, биягы 200 метр. Жаптакандай айтып тура ошо. Ярымдай километр. Ярым касса ошо кылат. Мындай 1 километр касасы. Биягычы турасы. Узун тура. Мындай да, аны тереги 10 метр касканда, мыякта кандай окуат биз жашообузга кийинки? Кандай окуат ушунда? Түшүндүңүзбү? Мына мыягы 1 километр касасы, мыягы 500 метр же 50 метр касканда тереги 10 болсо анан кандай окуат? Мында каштайсың, айга мал кирет, же кичинекей балдар кирип кетсе эмне болот ушунда? Мына ошого карадыңарбы силер? Же силер илишпа каш керекпи? Каш керек болот. Каш керек да силерге, туура. Узун турасы билбейт мына ким. Документинде берген. Ну, спокойно Айтып атпайбы, биз айыл үчүн, балдар үчүн. Аким айтты. Урматтуу аким, 500 метр дейт, байке. Байке, 500 метр дейт. Айылга жапжакын болуп калат, жарым түйү. Озек айтып атам. Озек айтылып. Мындай эми ошо канча күндө düşөт. Билишпейт да, канча сарын, канча метр экен, документтерин билишпейт буларчы. Аны эмне келип атасың моз кишинен барча олтап. Даняр, сколько это? Глубинасы 10 метр. Ширинасы 12 гектарда. Жок, кандай 12 гектар деген? Сен эмне? Контур бар да. Мына алып келди, мына. Жок, канча билбейт, мен айтып берем. Жазылып турат. Ошондо мына канча метр, ширинасы канча экен ошондо? 200 метрби, канча? 211 метр экен. Мен 500 метр. Ошондо момне узун кеткен, бизге андат. Биз маяка узун кетебиз да. Бияка узун кетебиз. Бияка 211 кетебиз. Север карабайсың, север. Мындайнан. Морда турабыз. Мына север мондай, мына. Мына мондайнан. Ошондо биз морда турабыз. Морда турабыз. Мындай казал. Квадратный ошто, мыйда Жарбаш бияк болуп атат. Мындай кагазда бөлүнүп турбайбы, жазылып эле квадратный болуп, же шестигранник болуп турабы? узун болуп турабы момне? Узун эми размери сурап атпайсыңбы эми, момой? 543 метр бул жагында экен, 200 бул жагында экен, могу жерлерде. 200 метр. Ошол сурап атат, ошол билбейт. Все, давайте жыйынды жыйыштыралы, кыйкырышпай. Давайте күтөлү, ушу жана канча күндө бересиздер примерно? Азыр силерден Бар беле? акиматтан кат түшүрсөңүз эле тияктан карап берет да ошочу. Биз да бияка подключать этебиз. Эми Эки жактан тура түшүнүп туруп, 14 күн дебей, мыйзамчени, конечно, там документ оборот 14 күн дебей, мындай эртерээк неметкенге аракет кылсаңыздар жакшы болот эле да. Областной управлениеден чечпейсиз да, центральный аппараттан. Центральный аппарат ошол нормалардан карайт. Маалымат каттарда мен өзүм көрдүм, мына мониторинг дегенди. Мына өйдө неме болду го, баягы сел каптады го, сел эмес, суу прорыв болду. Я саатына чейин айтып бердим, эмчеси чын айткандачы.
Биз күтүп алдык, ошо менен Руслан менен кетти да, азыр мына жакшы иштейт немелеричи, мониторингтери. Жанагы Уланбайке кояткан вопростор ушулар менен азыр эле чечилип калат. Зыяны барбы, жокпу, тоо көчпөйбү дегенге чейин жооп беришет да булар. Зыян жанагы эле болуп атпайбы, мисалы, урматтуу аким, буякта ден эл дальнейшем оокат кылыш керек да. Ладно, тиги канча болгон күндө да башка инвестиция болсо биз каршы эмеспиз. Бирок ладно, мындай квадрат болсо деле эртең аяк касылып кетет да. Эл оокат, мал жайылып алат, дагы эртең келишет. Ошол кооптуу ошол болот да. Бу жерде кызыкчылык ширина узун эмес, эң башкысы. Экология менен жердин кыртышы болот да. Сураштыңар, биз сиздерге да айттык. Ошо бердик. МЧС берсин, ошо жана өзүңөр макул болбогоңор. Эми күтөлөй. Если действительно кооптуу боло турган болсо, анда маселе башкача. Хорошо? Сонда эми МЧСтин жыйынтыгы чыкмайынча казылбай турган болду, э? Ошого чейин токтойбуз. 14 күн көп болуп кетип атат да, эртең иштей берели эмес булар бирок. Эми канча уруксат беребиз? Муну чыксын кагазы. Өзүң айттың эми. Президент Если незаконный болуп калса, мен ошо 14 күнүн ичинде казылган жеримди көмүп берейин. Аз чече албайт да, токтом. Аз чечпейсиз да. Комиссионный чечет мындай караганда. Жа, ийгилик болсун, э? Анда сүйлөшүп. Жакты, муну чечип кетели аким мырза. Если могу кортунду чыксачы. Күткүлө. Эми сиздер кайра келип жыйналыш кылбай, если кортунду оңунан чыкса кандай болот? Келип баштайсыңар. Баштай беребиз. Болду, маселе жок. Уктуңар, э? Булар да укту, мына өздөрү да. Бассейнде, тиякты бассейнге сайдын Руслан Бержан бассейнге. Барыңар уктуңар, э? Мына кортундуну күтөт экен. Жок, мына өздөрү сураган, жана силер сураган. Айтып атпасыңар. Чыккандан кийин уже уруксат бересиңер. Жок болсо жок. Түшүндүңөр, э? Ким кирет? Дагы бирөө ушул жана Байкенин иниси экен. Ошонун территориясы биякта экен. Ооба. Ал мындайда уксаңыз, сиз уксаңыз, ал жакта булардын үстүдө руководство республикада карайт. Бул полностью мониторинг кылып карайт. Туура келе, келбей, ошо последний немеси калды. Күтөлө ошого карап иш кылат. Булар 10 метрден ылдый казып атпайбы? Вибрация бергенде момна кулап атат жер. Сиздерде закрытый болобу? Алып кетесиңер, э? Всё, дробилка турбайт деп атпайбы? Жок, алдагы эле дробилкалардын вибрациясы барып атабы ошол жерге. Ошондо дагы бир вопроста могу бактар турбай ряд болуп, ошондо биздин чоң аталар ошону кийин казып ушуну гравитациялсын деп качтып эле, тиктеп эле отургузуп эле, мисалы вопроста МЧСке дагы, экологко дагы. Ким жооп берет ошого? Жер көзөмөл кызматтан эме, байке сиздин суроо боюнча жана сиздердин эме прокуратурага, Ысқат райондук прокуратура арызы менен кайрылгансыздарчы, ошол боюнча биздин көзөмөлдө турат. Бүгүнкү күндө азыр иш чаралар жүрүп атат, текшерүү жүрүп атат. Заключение кандай берилген ошонун баарын жыйынтыгы менен буюрса ушул жуманын аягына чейин жооп берилет ошол боюнча. Жанагы сиз айткан бактар боюнча. Жок, азыр могу бактар боюнча да маселе болуп атат. Ошол боюнча да. Жок, мына мэрде бактарчы да. Эккен бактар болот. Да бул жерде жана ошол кандай болот? Булар айтып атат. Ата бабаларыбыз эккен. Жүргүлө көрсөтөйүн. Эгер дики болсо мен башымды кесип берем ошол жерде. Дики бактар болсо. Адам отургузган бактар турат, момундай ряд болуп. Ошо ряд деп атам. Анан дики экен өзү эле чыгып калыптыр, өзү эле келип калыптыр дегенге калып калды. Аябай сөздү бурушты үйрөнүпсүздөр. Мен айтып атам, дикорастующий деп айтып атат дедим. Возможно. Эколог жана айтпады. Возможно, уксаңар, эми шашпагыла. Возможно, действительно эккен. Ким шылдады? Урап калыптыр деп атам. Ура эле, кел мелдешебиз. Ушул бак жазында тирилет, бүт бар жалбырак ачып тирилет. Нормально болот могу бактардын баары. Кел мелдешебиз байке. Кандай бул шылдыңда? Бул боюнча сиздер кайрылган негизинде, арыз негизинде мыйзам чегинде биз карап беребиз сиздин арызды. Ушул жума аягына чейин жыйынтык берилет, ал бактар боюнча биз жооп беребиз. Бактарчы, могулар кетет да, карап коюбуз мына ошол жерде. Аны эме, биз заключение алып келебиз тил жактан. Ал качан эгилген, ким эгилген бүт бар билинет. Билинет, ооба. Булчу өзгө чыгып калган жок бул. Түп болуп турбай ряд болуп элечи. Ооба, отургузган. Мына моун чоң атасы сугарчу экен. Болду, кылбай эле, ошо менен токтодук, сүйлөштүк. 2025 күзүндө ошо акыл байке барган, акыл байке бул байке өкмөгө келгенсиздер турабы? Биринчи келгенде биз макул эмеспиз дегенбиз. Экинчи келди, анда да макул эмес дегенбиз. Анан кийин бу жерде собрание болду, бул кас баштагандачы акыл байке. Кас баштаганда айттык, акыл байке, силер ошо жерди алып атканда карабайт белеңер десем, мына ошону мен кечинде келип каралып, ошо мен ошибка болуп калды, өзү айткан, мойнуна алган. Байке, сиз тиги эмеде байташтан алып берди, мунучу. Байташтан алып атканда карабайт белеңер, бул байташ айылга жакын үчүн каскан жок. Бул ошон сизге сатып ийди деп айтканда, айтканбыз ошентипчи. Кечинде ошо караңгыда келип, ошо байке ошо видео бар. Байке видео бар, ошол видео бар. Жок, видеону көрсөтө бер. Ошо угузам ошонтип айтканыңызды. Мен кечинде келип, могу бактарды көргөн жок белеңер, айылга жакын көргөн жок белеңер дегенде, ошондо караңгыда келип көрбөй калыптым, ошо мен катам ошибка болуп калды деп айтканда.
Азыр бул берин айтып атат эми. Элдин соглашениясы керек жок экен. А ага жер бул акылга 2 жол келген. А элдин соглашениясы жок, керек жок болсо, эмнеге келет анда биякчы? Сүйлөшкөн жакшы да. Эми эл менен сүйлөшүш керек. Любой инвестор сүйлөшкөн жакшы болот. Инвестор келип сүйлөшкөнү жакшы болот. Соглашение жители протокола решения айыл өкмөтү договора муну соглашение көрдүңүзбү? Не заключение? Ну, заключение Силердики жок, өкмөттүкү экен, мен интернеттен карап эметип алгам. Бул именно инвестор боюнча. 31 эме дейт? Октябрь 2025. Ушундай эмеде бар экен. Гипрозем, заключение Минприроды, уточнение согласно решению айыл өкмөтү до. Акылга келели да. Келгиле угалы да. Ана ошентип берсеңер болмок беле. Бирөөңөр сүйлөгөлө да чечип койгула да маселени. Эмне проблема кылып атасыңар? Бүт проблеманы чечсе болот. Проблема чечилбей турган проблема болбойт. Бүт проблема шайтан менен чечип аткан проблеманы адам биз чече албайбызбы? Аны тынч болгула да ма? Токойду келе кыйып салган чечилеби ошо проблема ушунда. Чечебиз, келебиз. Токойду карасаң жок болсо бир жөн өсүп турган нерсең деп эле. Айтып койчу, мен каяктан болом буларга. Бул менин иним болот. Бул менин иним болот. Кыйын жигит да. Мен тартпай калды, менден кыйын болуп кетти. Конкретно айтып болдуна. Корутунду айттык, жана жигиттер өзүңөр да айткыла, жана айттык, аягына чыкты, ошонусуна жараша болот эми. Как жители катары биз деле өкмөттүн мүчөлөрүнө, урматтуу президентибизге жеткиргенге биз деле аракет кылабыз. Себебиден да эртеңки жайыт жерди талкалаган жатасыңар. Чын кандай корутунду чыкпаган күндө дагычы. Бияка мал жайлат, өзүң деле көрүп атасың. Биз ошону ойлоп атабыз да, келечек муунга мисалы. Башы экөө киши жок. Как положено, по закону чыгарат. Биз по закону кагазыбыз турат. Президентибиздин программасы просто мыйзам чегинде да. Мыйзам чегинде. Жайылып жүргөн май жайылбай калат да. Ошо да маселе. Ошого бир гарантия айтыш керек анда. Айттык азыр көрөлү. Жок, мына бияк айтып атпа, ал биз дагы дальше жана макул болбодуңар. Өзүңөр айттыңар, чыксын, келсин, ким жана жигиттер. Өзүңөр айтпадыңар. Чыксын, көрөлү. Эл каршы болуп атса кантебиз эмне, кандай болот? Рахманкулович, мындай кылалы. Мынакей азыркы сөздү, мына бияктын сөзүнөн майкап атасыз. Азыр чыкса деле биз баары каршы болосуз. Биз андан көрө баштай берели. Походу анда чыкса, немеси чыксын. Кандай чыгат ошого жараша болобу? Если булардын корутундусу чыгып, жабылып болбойт дегендей болсо, болбогудай болот. Болот дегендей болсо, болгудай болсун да. Ошону бир жаңысыл бир жагына чечип алалы. Жөн эле ал күтүп ана 14 күн күтүп ана кайра силер 14 күн эмес, мен дагы айтып атам, 14 күн эмес, азыр неделя бүтүлөт. Баталия бүгүн азыр жок, хорошо. Бүттүн. Эми кандайынан болот? Булар дагы бүт баары рамка чегинде кылат турабы? Бүткөндөн кийин кандай болот мына? Ушул эле. Макулда өчпөдүңөр, жана эле айтпадыңар. Мына азыр айтып атпайбы, биз жөн албайбыз. Ооба. Казылбайт. Эмне дегенде аяктын баары көрүнүп эле турат. Башкача чыгып калса анда мен айта албайм. Жигит башкача чыкпайт да. Бул госучреждение берип атат булуч. Алардын да башы эки эмес да. Мен түшүнбөй атасыңар. Мындай кылайлы, туугандар. Берден сөз айтылды, күтөбүз. О жерден кайра ушундай пастарет ушу менен состав менен келип туруп берден өзүңөрдүн кана жана Уланбайга айтып атты эле. Ошо жооп берет эмчесичи, мындай деп туруп. Ошо жарашчы кылабыз. Аны жөндөн жок тоскоолдук кыла берген болбойт. Бир аз эме кылып, нервти да сактагыла. Орозо күнү тим боло баарыңар орозо болсоңор керек. Ошондой кылалы. Все тарайлы. Конкреттен точка коюп койсок болмок да, я чийип болот. Жок, эми каяка чийип болот? Булардын да сөзүн угушубуз керек да. Биз азыр айтып атат, могу жакын деп. Көрсүн, сейсмичность да көрсүн. Мен азыр даже сейсмологияны да айтырайын деп атам. Канчалык могу азыр айтып аткан. Түшүндүк, эми укуткула, мен деле айтып атам. Баарын азыр бир көрсүн дагы бир корунтуну көрөлү, контрольный алып. Действительно, насколько он опасный могу айылгачы. Көрсүн, дробилка койбойбуз деп атат булар. Уктуңар азыр. Жок, эми ошо мээде бир эки скважина бар да. Эми кайра кайталанып атат, түшүндүм, айттым. Мына маселени чечели. Азыр жанагы кайта маселе ушу азыр 2 сааттан бери бир эле маселени кайталанып атат. Чыксын все. МЧС заключенияны кассын деп чыгарып берди дейли. Анан элдер кайра чыкса эмне болот? Камалатты. Ушу мыйзам чегинде каралат. Ал жерде бүт булар азыр чыгарып бергенден кийин ушу мыйзам чегинде болот. Иштейт инвесторду. Урматтуу Садыр Нуркожоевич жана жогорку кеңештин депутаттары, силерге кайрылып аткан себебибиз ушул ЖЭК айыл өкмөтүнө караштуу Жарбаш айылынын тургундары кайрылып аткан себеп бул деген могу жер ушу Токойбуз деген Зарбика карьердин астына кетип аткан себеп болуп атат. Бул бактарда жок
жок деп корутунду чыгарып атканы, МЧС болсо айылга эч кандай зыяны жок деп корутунду чыгарып берип аткан себеби болуп атат. Артыбыздан көрүп турганда айыл деген жардын үстүндө турат. Анан ушуну эл деген ушул жерде деген өзүнө жайыт катары колдонуп мал жайчу. Эми ушул жердин баары тең тиги берсе карьердин астына. Бул эл деген кантип жашайт? Бир бизнесмендин кызыкчылык үчүн канча деген элдин тагдырын балта менен чаап атасыңар. Ушуну Садыр Нуркожоев силерден бир суранып коет элек. Абдан тыкыз карап, тыккан менен неметип, изилдеп карап туруп, элге зыян болсо, ушул карьерди токтотконго силерден бир мүмкүнчүлүк сурайт элек. Токтотуп бериңиз муну. Мындай Интерташ деген эме экен, фирма экен. Келип ушул жакты казабызды атат. Bizde ayılda деген 40-ка чукул карьер бар. Биздин ушул айыл өкмөтүнө караштуу 40-ка чукул карьер бар. Эми ошо 40 эмеге карьерге биз деген макулдук бердик, мейли иштетебиз. Эми ушул айылдын түйүн тийбеле койсок деген бир эме бар да, үмүт бар да. Силерден биз суранабыз, ушуну токтотуп бергиле. Ичкен суунун түйүнөн каскан атышат. Бактарды болсо жок кылган атышат. Эл эмне менен моокат кылат? Жайыт кетип атат. Ар жакта 500 гектарда жайыт кетти карьердин астына. Эми ушу кичинекей жерди калтыргыла элге. Эл деле өзүнүн оокатын кылсын. Бизге деген кооптуу болуп атат бул деген. Аябай эле кооптуу болуп атат. Токтотуп бергенге токтотуп бергиле муну. Силерден биз суранып атабыз. Жибергиле бияктан жогорку кеңештен дагы келсин депутаттар. Ошол жактан тиешелүү комитети келсин. Өкмөттүн тиешелүү комитеттери келсин, көрсүн. Интернационал айыл өкмөтүнө, ЖЭК айыл өкмөтүнө караштуу Жарбаш айылында ушу ата бабалардан бери калган жайыт жерлер, ушу майдын аягына чейин колдончу ушу сиз көрүп турган жерлердичи. Азыркы Интерташ деген келип атат. Биз мыйзам чегинде документтин баарын бүт жазып алганбыз. Биз сиздин программаңызды колдойбуз. Бирок бул келечекте муундар үчүн бул бизге өтө кооптуу болот да. Себеби дегенде эртеңки келечек мисалы малдын каяка жаат, айылда бир гана мал чарбачылык менен алектенишет да. Ошондуктан биз сизден суранат элек, ушул ишти Интерташтын документтерин тыгыз карап берүүңүздү өтүнөбүз. Бул жерди сатып алгам дейт. Кайсы Байташ беле? Интерташ. Жок, мурункусу. Байташ. Байташтан Интерташ кылып переименовать этип ушул жерди сатып алгам дейт. 12 гектар жер болуп атат. Бул 12 гектар ушул тетиги биздин артыбызда турган айылдын түйүнө чейин барат экен. Ошондо биягы 500 метр экен, узуну канча? 250 экен. Ошол менен 12 гектар жердин ушундан касып баштаган айылдын тушуна чейин барат экен. Ошондо көйгөй болуп атат. Эртең бүрсү күнү Кудай буйруп болбой эле койсун, но жер титиреп же болбосо айыл көчүп кетсе ким жооп берет? Ушуга кооптуу кылып МЧС жооп бересиңер десем, биз ошону көрөбүз, биз ошону карайбыз деп атат. Ушул жерден эле көрүнүп турат, жок, болбойт деген ушенден чечимди чыгара албай атышат. Коркуп атышат бири-биринен, коркуп атышабы же эмне болуп атышат? Ошону ачык айта албай атышат. Биз текшеребиз, 14 күн күзбөй бергиле деп атат. Тиги Интерташ болсо 14 күн мен чыдабайм, мен касам, мен бул жерди сатып алгам деп атат. Ушул өкмөттүн жерин кандай сатып алган? Ошону ким саткан? Ошол кишини таап туруп, соттоп туруп бизге ушул ишти аягына чейин чыгарып, бизге жокко чыгарып бериңиздер деп суранабыз. Рахмат.